Жаңыбай Кожек уулу 1869 жылы Жумгал районунун Түгөлсай айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргызда сейрек кездешүүчү атадан балага ээрчиген талант мына ушул Манасчыда болгон деп айтылып келет. Анткени анын жет атасы Манас айткан. Деген менен Кожек уулунун бай чыгармачылык өнөрү көптөгөн жылдар бою көмүскөдө калган. Өткөн жылы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мына ушул Манасчы жана Семетейчи Жаңыбай Кожек уулунун 150 жылдыгын өткөрүү боюнча атайын ишмерчемдерди уюштурган. Алардын катарында анын айкелин ачуу демилгеси жакындары тарабынан көтөрүлгөн. Анын натыйжасы менен бүгүн Токтогул шаарында айкели ачылды. Анткени Манасчы 30 жашында Токтогулга көчүп келип, өмүрүнүн акырына чейин ушул аймакта жашап өтөт. Эстелигин курганга аракет кылдык. Туугандарыбыз эстелигине демерчи болуп беришти. Скульптурдун автору Жумалиев болот деген ошо киши жасады. Анан Кудай буйруп, мына 150 жылдыгын азыр өткөрүп атабыз. Жаңыбайды айтабыз, жет атасынан бери Манас Семетей Сейтек айткан киши болгон. Илгери жазуу болбосо дагы ушул инсандар элге ооз-эки şu эпосту тартылап жеткирип келген. Биз ушундай кыргыз эли сыймыктана турган инсандардын бири. Кудай кааласа бүгүн ачылышы болуп атат. Эми мындан аркы келечекте жаштарга ушул кишинин өмүр баяны китебин чыгарганбыз, дагы ошону чыгарып кийинки бөлүмдөрүн элге жеткирүү мүмкүн болсо шунун мектепке киргизип бу кишинин таалим тарбияларын берекенге жакшы болот эле. Маалыматтарга караганда Жаңыбай Манасты атасы Кожектен үйрөнүп 16 жашынан баштап айта баштайт. Ал Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат эпизоддорун жана Семетей Сейтек эпосторун толук айтып келген. Мындан улам эл оозунда көбүнчөсү Семетейчи деп аталып калган. Бүгүнкү мааракеде ал аткарган эпизоддорун маданият кызматкерлери, окуучулар менен биргеликте сахналаштырышкан. Айтуучулук өнөрүн биз келечек муундарга 2022 жыл, 2023 жылдары бир топ иш-чаралар менен аз да болсо да ушу келечек муунун элесине тартыладык. Кызыл Өзгөрүш айылындагы жайгашкан көрүстөнү айыл өкмөтү тарабынан королонуп, жет атасынан бери Манас айткан аталардын аты жазылып илинди. Ал эми ушул Манасчы Кожек уулунун урпактары тарабынан ушул Токтогул шаарынын аянтындагы маданият ишмерлеринин арасында эстелиги коюлду. Изилдөөлөргө караганда убагында баркталбаганы менен бул Манасчынын өнөрү алдыңкы сапта турат. Бирок айрым бут тосуулар менен анын таланты даңкталган эмес. 1936 жылы эл чыгармачылыгынын олимпиадасы болот. Мына ошол олимпиадага чындыгында ошо түштүк региондон Жаңыбай Кожеков гана келген экен да. Анан ошондо Жаңыбай Кожековдун вариантын мындай жактырышпай коет, жакшы көңүл бөлүшпөй коет да. Ушундай капа болуп кетип бара жатам. Эмнеге мен ошо айтып жүргөн атасы менен баласын жомок кылып айтчу элем, эмнеге жактырышпады деп нааразы болгон да. Жаңыбай Кожек уулунун мааракеси буга чейин бир да жолу мамлекеттик деңгээлде белгиленген эмес. Деген менен Манасчынын өнөрүн, акындык талантын изилдеп ага кеч болсо да татыктуу баа берүү азыркы муундун милдети. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Токтогул району.